Урматтуу Алиев, мынакей Бишкек шаарынын вице-мэри Алиев, мен сизге уже 10 күн 3 жумадан бери сиз кабыл алып, бүт комиссияны түзгүлө, комиссия боюнча бүт УКЗны, Зеленстройду, экологияны алып алып туруп кел деп айткансыз. Мынакей заммер Калыбекке табыштагансыз. Калыбек ошондон бери комиссия түзгөн жок. Мынакей айыл өкмөткө баягында мынакей ушу Данияр деген бала кат жөнөттүрүшкөн. Конкретно менин колумда сизге көргөзгөн боюнча мынакей архитектуранын кагазы турат. Конкретно суунун трубасын жылдыргыла деп турат да. Ошого болбой эле жол үчүн жылдырыш керек буну да эле. Азырда сизге мынакей мен кыйратам, жыратам деп бүт көрөм деп салып келди. Асан мынакей өзү качып кетип калды. Азыр болсо суу боюнча жаздап кетти. Бул жерде эч кандай суу боюнча эмес. Суу боюнча жазып бергиле деп атат. Конкретно архитектуранын тапшырмасы суу боюнча деп турат. Эмне үчүн жолду жазып атышат? Жол боюнча деп сураган жок, проектилер архитектура именно суу боюнча сурап атат. Суунун трубасын жылдыргыла, столго боюнча сурап атат. Атайын ошо жол боюнча жазып берип койсо, жол боюнча деп отказ проекти сурап отказ берерин билишет беш колдой. Мынакей биякта ушу Данияр деген баласы мына бир жума болду жүрчү. Айтып какшабады, бүттүм картаны азыр эле көргөзүгө болбок, картаны карабайсыңарбы? Сууга деп түшүрүп берип атат го десе эле кайра эле жолду айтып отурушат. 3 жумадан бери жеги кыйратабыз, жыратабыз деп сизге киргизишпейт. Мына азыр эле сиз саат 7ге чейин күтүп отурдум. Аялды алып каяка кеттиң, алып киргилиң деп айттыңыз, мен кыйратып бүт көрөм деди. Азыр болсо тескери кат жазып отурушат, протокол жазып отурушат. Баягы протокол түзүп бергилесем, сиз кат сурагансыз дейт. Мен кат сураганды да эмес, мен протоколда сураган эмесмин. Жолду гана алдырып бергиле деп атам. Мен жолду алдырып берип койгула деп атам. Бакты алдырып бергиле деп атам. Вообще тескери кылып атышат. Мына бирдемесең милицияга чалышат, алып түшкүлө депчи. Мен эч кандай чыр чыгарган жерим жок. Милицияга чалышат, алып кеткиле деп, мен эч кандай чыр салган жерим жок. Мен болгон чындыкты талап кылып атам. Мына Данияр сага проект эмне боюнча келип атат, айтчы балам. Суу боюнча келип атабы? Жок, сууну жылдыргыла деп келип атабы? Суу боюнча жылдыргыла деп келдиби архитектура? Эмне үчүн анан жолду жасап атасың? Мен жол боюнча сиз көрсөтүп берип атпайсызбы? Жок, сен суунун адисиңби? Биринчиден сен суунун адисиңби? Суунун адисимби? Анан сага запрос архитектурадан эмне деп келип атат? Суунун трубасынан Жок, акимияттан келип атабы? Эмеден архитектурадан? Мага архитектурадан запрос келген жок. Запрос эмес, мен картаны көтөрүп келип атамбы печаты менен. Суунун трубасы жылынсын деген печатты мен көтөрүп келип атам да, сага чынбы? Жок, комиссия проект менен жылысын деп атпайм, аям күнжө. Проекти менен эмес, проекти комиссияга чейин жылдыргыла деп атат. Кантип эчтекеси жок турбанымы, аям күнжө? Эчтекеси жок турбаны, сууну мелис мен уруксаат берем деп атабы? Ал и так незаконный труба, кесип ыргытып ийсең да жарашмак сагачы. Өзүң айтып атасың, ал незаконный труба деп. Незаконный труба жылдыр деп атам, жылдырыш керек. Жок, незаконный трубаны кесип ыргытып ийсең да болот да, чынбы? Незаконный трубаны анда эмне кармап отурасың? Мына мен сага ушундай суроо берейинчи. Жок, незаконный трубаны эмнеге үчүн кармап отурасың анда? Андан 4 киши суу ичет ал трубадан да. Анда ошол трубаны жылдыргыла десем, кайра незаконный труба деп атпайсыңбы? Мен да ошол 4 киши. Ал деген незаконный дегенде ал деген ал трубанын мисалы эмеси жок. Проектиси жокпу? Бирок ал суу менен Жок, азыр ошо проектиси жок трубаны сен өзүң эле чечип койсоң болот да, чынбы? Мынакей урматтуу Алиев, мынакей чече албайм дейт. Мынакей сиз болсо баягы тапшырма бергенсиз. Суунун проектиси, сууга конкретно архитектурадан кагаз келиптир. Ошонун негизинде суунун трубасын жылдырып, эмени айыл өкмөттү бүт подключать жардам бергиле дегенсиз. Мынакей ушул менен 3-чү кат, 2-чи кат жазып атасың, жолго деп мынакей жазып атышат. Архитектуранын немесинде, кагазында, картасында жолго деп сураган жок силерден. Суунун трубасы жылсын деп атат. Суунун адиси отуруп алып, жолдукун жасап отурат. Ушундай кантип болсун эми? Суунун адиси отурат, жолго жасап берип атат. Жок, архитектура өзү жол сууга деп жазып бердиби? Картада сууга деп турабы? Мен сага 100 жол көргөзсүн, Данияр.
Могу жерде суунун трубасын жылдыргыла деп атат деп. Мэр Алиев суунун трубасын жылдырыш үчүн бакты кескиле и туалеттерди алдыргыла деп тапшырма бергенине мына 3 жума болду. А 8,5 болсо 3 жумадан бери эмнеге аткарбай атасыңар? Аяк 3 жума болгон. Жок, 3 жумадан бери эмне аткарбай атасыңар? Мына Алиев тапшырма берген 2 жумадан өттү. 2 жумадан өтүп баратат уже. Мынакей Алиев агай, сиз телефон менен сиз тапшырма бергениңизди булар принимать этпейт экен. Мага мыйзамдуу түрдө кагаз менен бермейинче мен аткара албаймын деди. Мынакей. Кагаз түрүндө запрос түшсүн, анан аткарам деп атат.